Мекендештер, ассаламу алейкум. Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, бизнеске кызыккандарга жакшы кабар. Мына Кузьминки метросунун 5-бухтан чыккандан кийин Хан Самса жерлешүү чайханаларынын жанында Парикмахерская эконом деген чачалуучу жер бар. Бул жерди мен ачылды деп дагы чагылдырып жүргөнмүн. Бул жер тилекке каршы сатылуу алдында турат. Мирлан ага сиздерге толук маалымат берет. 30 квадрат метр экен. Арендасы 150 миң рубль. ИПны эгер ИПси жок адам алган болсо 2 ай коюп берем дейт. Басыны миллион деп аттыр туугандар. 6 креслосу бар. Наркы жагыны бөлүп өзүнчө башка нерселерди иштетсеңиздер да болот экен. Алдыңкы мүнөттөрдө канча табат, канча пайда чысты калат, канча мастер бар учурда ошолор боюнча жасап калабыз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Бизди көп бир туугандар көрүп атат. Парикмахерскеден мындай кабар бар, мекендештер дагы бар. Прям алып мындай место ачсам дегендерчи. Сиз бул жерде иштейсиз, а? Мен иштейм бул жерде. Прям сиздин сөзүңүз керек бизге. Реально бул жерде иштейсиз, кечке болобуз демекчи. Канча оборот бар, айына канча калат? Не, ошону айтып бересиз. Ишке таштабы? Жүрүң, басыңыз. Ассаламу алейкум. Бул жерде негизинде 4 стол бар. 4 стол бар. 4 стол бар. Азыр 2 мастер бар бул. 2 мастер иштеп атабыз. Анан эсинде каласа, тияктан да женский кылса болот. Бир местанчы. Ажатканасы бар экен, а? Ажатканасы бар. Өзүнчө ажатканасы бар, караңыз. Ажатканасы бар. Бул жерде бөлүп авиакасса акча болот. Бул жерде эми алган адам өзү билет кандай кылат. Тосуп алып, бул жерде тосуп турупчу. Каласа женский салон кылса болот, каласа авиакасса, эмне кылса дагычы. Биз азыр учурга байланыштуу мастерден 2 болгонунан себептүү азыр 4 мастер болуш керек негизи бул жерде. Бул жерде азыр 2 эле мастер иштеп атабыз. 2 мастердин эми будуй деңгүндөрү бир 20дан адам алабыз ачыгында. Выходной день күндөрү, пятница, суббота, воскресенье күндөрү адам жетишпейт, 2 мастер жетишпей калабыз. Көпчүлүгүндө бүтүп, эртең келебиз дегендер кетип калат. И сырттан карайт да өтүп баратып эле адам толук экен, бүгүн жетишпейм деп эртең келебиз дейт. Асылында бир 9дан 11ге чейин иштейт, ачык. Эртең ачылат, 9 ачылат, и 11ге чейин иштейт. Бул жерде алган адам жакшы бир администратор коюп, жакшы мастерлерди алып, жакшы иштетсе болот, иш жүрөт бул жерде. Мен өзүм бул жерде иштегениме почти 2 ай болду, 2 айдын жүзү болду. 2 айдын жүзүндө Кудайга шүгүр эле. Мен деле өзүм мисалы жок дегенде өзүм эле бир 3 миңден өйдө 3,5 миңден алып кетип атам дечи. Силер 50 иштейсиздер да? 50% иштейм. Ошондо деген 3,5 миңден болгондо деле 3,5 миң чыктык 7 миң болсо 7 миңге мисалы 20, 25, 30 адам алабыз. И еще бул жерде баш чуган ушунча эми ойм болот да. Эми таза калганы биз таза эме отуруп атканыбыз 3 миңден ылдый отурбайбыз ачыгы. 2 эле мас 3 миңден ылдый отурбайбыз. Суббота, воскресенье күндөрү 4,5 миңден өйдө отурабыз 5 миңге чейин. Анан биз азыр учурга биз мастер аз болгонуна байланыштуу адамдар бүтүп кетип атат да. Анан ошого бул место азыр ээси башка жакка кеткен. Анан мен тааныштырып койчу дегенде мен тааныштырып атам бул эми. Бул жерде күбө катары да. Мен көрүп бул жерде билип иштеген катары эле. Канча калат мына 4-өн иштетсе, мына 5өө бар дедиңер. Эми 5өө, эми бул 5-чисин эми кандай кылат, кандай жок, эми 4-өсүн айтайын. Эсли 4 мастер иштесе, будуй деңгүндөрү жакшы эле 4 мастер деле которгондо деле 3 миңден 2,5 3 миңден которсо, түзүк эле которуп калат. 3 миңден которгондо деле 4 мастер 12 миң болот. Ошондо айына деген 12 миңден болгондо деле почти 360 миң. 360 миң эми арендага берсе, калган 200 миң таза бар. 200 миң берсе, прям таза. Таза 200 миң өзүнө калат. Эсли жакшы иштеткен адам болсо да. Жакшы иштеткен болсо, адам болсо, анан келип мисалы любой жерде баш эмеден администратордон зависит этет. Администратор жакшылап карап, жакшылап иштетсе, жакшы жүрөт. Анан администратор карабаса, иногда мастер бирөө кеч келет, бирөө эрте келет, бирөөсү алгысы келбейт, бирөөсү чарчады дегендей эле да. Бул жерде бирөө карап туруш керек. Биз өзүбүз азыр чын айтканда эми баштыгыбыз жок эле, өзүбүз эле иштеп атабыз.
каалагандай келип, каалагандай кетип, ушундай болуп атат да. Азыр иштейм деген балдар барбы ошол жерде калып эгер калгам дегендер болсо издеп кала алмастыр О, деп. калып деген эми иштейм деген балдар бар бирөөсү. А мен жакында Кыргызстанга барам да. Мен Кыргызстанга барып келгенден кийин көрөбүз эми. Ойлонуп көрөсүз. Ойлонуп көрөм, если кааласа, бул жерде если устраивать этип адам көп жакшы болсо иштейм да. Если жок болсо жок. Жакшы. Нуригинибиз иштедиле, аябай. Ооба, мисалы, жок, ошондо айта кетейин, биз ылдырда Нурик деген жакшы бала врачка иштечү. Ал ар дайым ошо биринчи местада иштеп, анын клиенттери аябай көп. Ачык бул жерде клиент мурда болгон эмес, ачылганда 4 айдай болду да, 4 айдын жүзү болду. Анан клиент Нуриктин основной клиенттери Нуриктики болчу. Эми любой жерде жакшы мастер алса, даже о метронун ак чектинен болсо да келип алат. Тура. Ал мастерден зависит этет. Анан иштеткен адамдан зависит этет, кандай иштетет, кандай жок. Анан ошондо азыр Нурик, азыр ал Кыргызстанга кеткен тойго. Анын клиенттери деле келет, сурап Нурик жокпу деп деле кетишет да. Эми мен өзүм бул жерде иштеген, бул сферада иштеген бир 2 айдын жүзү эле болду. 2 айда мен өзүмдүн эле месинесинен билбей үйрөнүп окуп келип иштедим. Кудайга шүгүр. Бүгүн мен 2,5-3 миллион ылдый алып барган жерим жок да. Жакшы. Мына азыр чоңдору деле айтышты да, эгер алып дейт, ошол адам алып иштеп албай минуска кеткен болсо, ошол саткан акчамды алам деп айтты да. Бул чындыкпы? Бул чындык, а? Мына ошондой деп айтышты. Мен ачыгын айтканда жок, минус эмес, ачыгын мен. Эми элге да түшүндүрүп айтып кой деген. Элге интересный жагы, эң эле биринчи интерес акча жагы да, бул бизнес акча жагы. Акчадан минус кетпейт. Ачыгын айтканда, турган минус нормально, могу жерде чайхана бар, самсаналар бар. Бар жок нормально. А так просто так эле сатып аткан жерим жок. Алган адам күйбөйт, короче. Ачыгын. Ачуу чындыкты айтам деп мына эс келип калды деп карайм. Сен экрандан алысыраак турайын деди эле да. Ошого кетип калды деп чагылдырдык да, ачык эле. Сусуну холодильник калабы же кандай бул холодильник? Холодильник бул Кимдики бул? Бул меники. Холодильниктер бул, короче, документаль боюнча ошо ИП оформление болгон да. Ошо менен кала берет эми, как положено. Алып келген суусун кайра төлөп турган болсо болду. Жакшы. Жакшы, мына ушул көргөн нерсе баардыгы калынат, ошол жерде. Көргөн нерсе полный калынат, тамам. Чачып турган жери башы. Нолдан асылгандай сак. Өзүң билесиң го, нолдан, короче, полностью ремонт, колдон келишчилер кылганбыз. Эл катар эле, короче. Басы канчада эсен? Басы бирок 1 миллиондан аз эмес. Коюп берүү жок, алмаштыруу жок. Жок, андай жок. Мына акча алмаштырасың. Жакшы. Бирок адам аябай жактарын караштырып өзүнүкүлөр болгон болсо 1-2 ай короче коюп берет. Жакшы. бирок адам аябай көп келет. Основной өзүбүздүн СНГ мигранттары аябай көп келет да. Келишет, биринчи бул жерге жаңы ачылыптыр деп келишип кирип кетишет. Парковкалар деле бекер да мой. Парковкалар эми бул жерде парковкалар, бекер парковкалар бар. Анан келгилери бошоп калса келип коет деген ой да. Алдап эле сатыш эмес. Ачык эле. Ачык алдап сатып же мындай пайда көрүп калайын эмес. Өзүм эле өзүм ошого сатсам да. Бармай сыйласына иштеп жүргөндөр көп. Мун сеналарын, короче, полный сеналарын билишет да. Болгондой эле. Жакшы. Ишиңерге ийгилик. Мекендештер ушул номерлерди байланышып чалып, шефтер менен сүйлөшүп аласыздар. Ушул парикмахерскийде иштегендерге жөнөтүп коюңуздар, ошо кызыккандарга жөнөтүп коюңуздар. Срочно сатылат. Бардыгы даяр. Ошону дизайндары, эмблема, бренд не деп коет элек? Полный калат, короче, туугандар, баары жок калат. Не болсо калат. Не болсо ошо бойдон калат. Баасы миллион. 30 квадрат метр. 150 миң аренда платасы. Кандай предоплата төлөш керек арендаларын, кандай экен аяктары? Ай келгенде эле. ИПны ошо 2 ай коюп берем деди, эгер жок болсочу. Анан эптей албай калса, айтылгандай эле кайра ошол бага өзүм алам деп мындай сөз берди. Мына ушундай айткандай. Эптей албаган кандай? Иса келип алып эле просто иштеп болбой кал деген адам болбойт да. Эми иштейм деген адам, болот мен иштеп келип атам, ошо көзүм жеткен үчүн айттым. Иштей албаган болсо, иштей албаган туп эле көчөдөн келип алып эле ишине иштеп мен иштей албаган, бер акчаны андай болбойт да. Просто иштеген адам чын да. Кошумчалап кетейин, негизи бул жерге кызышып кетти го биде. Жок, если ачкан адам болсо, визиткаларды жасатып, метронун астынан эми көзүнүкүдө бизде көп да. Мисалы, адам СНГден келген эмелер көп аябайчы. Визиткаларды берип, основной рекламаларды жакшы кылып, эме кылса адам келет. Бул жерге адам келет. Но мисалы Фансант деген адам очередьтен турган соң, алар келишет, заранее келип. Бизден ушундай да болот да, келип
Очет алып кетишет. Келет, адам очет бар экен Мирлан. Мен барып самсы чай ичип эле кылайын, ага чейин бошоп калат деп. Жан келип, бул жерге келип чачалдырып кетишет. Жакшы, туугандар, калган сөздү өзүңүздөр менен сүйлөшүп аласыздар. Тынччылыкта биримдикте жүрө элек. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.